Эгерде сиз жаңы ноутбук алайын деп атып, бирок кандай ноутбук алыш керек, баасы канчадан канчага чейин болот, ноутбук алып атканда анын эмнелерине маани бериш керек жөнүндө билбей атсаңыз, анда бул видео сизге пайдалуу болот деп ойлоймун. Негизи биздин көпчүлүк аудиториябыз, билим отун аудиториялары жогорку класстын окуучулары жана студенттер болгондуктан алардын учурда ноутбук алып аткан учурлары, анан бизге көп суроолор келип атат. Кантип алыш керек, эмнесине маани бериш керек деп сурагандар болуп атат. Анда эң эле алгачы бул эң жөнөкөй, канчалык кымбат ноутбук болсо, ошончолук жакшы болушу албетте турган кеп десек болот да. Бирок бир нерсе бар. Кээде кымбатыраак акчага алсызыраак болгон ноутбук алып калат экенбиз да. Мен бир таанышым билем, ошондой алып калды. Эми ага 2-3 жыл болуп кетти, бирок мага анчалык акчага мен кыйла эле жакшы ноутбук алмакмын деп ойлоп койдум да. Кээ бир ичиндеги маанилүү нерселерине караган эмес да. Өзү түшүнбөйт экен, бирок барып туруп эле жакканын карап туруп ала берген. Биз бул видеодо ноутбуктар жөнүндө жалпы түшүнүк алып алалы. Менин оюмча бул видеону көргөндөн кийин сиз ноутбуктун почти эксперти болуп каласыз десек болот. Карап туруп, мунун процессору мындай экен, рамы мындай экен, видеокартасы жок экен, экраны глянцевый экен, матовый экен деп карап түшүнүп кала турган болосуз деп ойлоймун. Анда эмесе карап көрөлү, кеттик. Биринчиден, булар ноутбуктардын кандай түрлөрү бар? Буларды негизи 3 түргө бөлүп койсок болот. Башталгыч, анан кийин орточо, негизги, анан кийин премиум деп күчтүүлөр деп койсок болот. Башталгычтар башталгычтардын баасы 40 000 сомго чейин болот, жаңыларыныкы. Булар болсо компьютерди эми гана үйрөнүп аткандарга жетиштүү эле деңгээлде, андан сырткары интернетке жана окууга жакшы эле жарайт. Мисалы стандарттык программаларды, документтерди жазганы, Zoom'дан же интернеттен видеолорду көргөнү, башка нерсе кылганы, бул функцияларды жакшы аткарып берет. Ал жактан көйгөй чыкпайт. Ал эми негизги категория булар 40 000ден 70 000ге чейин болот дагы баалары. Булар бат иштейт. Андан кийин окууга жакшы жарайт. Жарайт албетте. Андан сырткары бир аз татаалыраак оюндарды деле көтөрөт. Анан сүрөт, видео монтаждаганда деле бир аз татаалыраак программаларды жүктөп монтаждай аласыз. Премиум болгон болсо, бул премиум класс эми 70 000ден жогору. 70 000ден жогору болуп туруп, орточо баалары. Булар бат иштейт албетте, заряды көпкө чыдайт, анан окууга, оюнга жана монтаждоого баарына жакшы жарайт. Андан сырткары булардын видеокарта деп коет. Видеокартасы жакшы болот. Бул болсо көбүнчө мындай ноутбукту татаал программаларды колдонгондорго же татаал оюндарды ойногондорго жакшы. Анан ноутбуктардын ультрабук деген түрү бар. Ультрабук деп атап коюшат. Булар болсо эмнелер? Салмагы өтө жеңил болгон ноутбуктарды ультрабук деп коет. Булар ар кандай кубаттуулукта болушу мүмкүн. Ушул эле башталгыч, негизги, премиум класстардын ичинде болушу мүмкүн. Булардын эң негизги өзгөчөлүгү ошол, жеңил болгонунда. Ал эми оюндук ноутбуктардын негизги өзгөчөлүгү булардын клавиатуралары оюнга ылайыкталган жана подсветкасы бар, жанат, андан сырткары кубаттуулугу күчтүү болот. Бирок дизайны оюнга ылайыкташтырылып жасалган. Азыр мен колдонуп аткан ноутбук бул оюндук ноутбук. Буларды биз дагы сөзсүз билишибиз керек болгон нерселер бар. Мисалы, машина алып атканда эмнесине карайт? Эми машина алганда мен эксперт эмесмин, бирок билбейм кайсы неме экениге карайсың, бренд экениге, Mercedes, BMW, башка. Анан кийин моторун карайт, сыртында краскасын урулган эмес карайт дегендей, дагы башка эмнелерин карайт, салонду карайсың, бензин канча жейт деген, ошолордун баарын карап чыгасың. Ошол сыяктуу эле ноутбукта дагы негизги карай турган нерселер бар. Булар төртөө. Биринчиси, биз эмнесине карашыбыз керек? Процессоруна карашыбыз керек. Процессору булар эмнелер? Ноутбуктун бир программаны иштетип атканда, биздин мээбиз ойлонгон сыяктуу эле, мээбизде маалымат сиңирилип иштетилген сыяктуу, бул процессорунда болот. Ошол процессордо көпчүлүк учурда Intel деген компания азыр дүйнөнү басып алган. Intel компания көпчүлүк ноутбуктар Intel процессор менен иштейт дагы. Булар Intel Celeron, Intel Pentium, Intel Atom дегендер бар. Булар бир аз эскирээк. Азыр булар менен көпчүлүк учурда жай болуп, жакшы иштете албай калабыз. Ал эми Core i3, Core i5 дегендер булар жакшы. Булар менен бат эле иштесе болот, жакшы иштеп берет. Эң негизи, мисалы,
мындай да, мен ноутбукту карап атканда биринчи эмнесине карайм, эң биринчи барып туруп, мисалы өткөндө Ошто айланып жүрдүм, Бишкекте айланып жүргөндө, же болбосо башка студенттер менен Кореяда башка жерде окуп атканда бирөө ноутбук ачып отурса, мынтип карап өтүп кеткенде эмнесин карайм, мына жерде, мына бул жерде көк болот, мындай көк наклейка болот. Ушул жерде мына жазылып турган болот: Intel Insight, Intel Celeron деп. Мисалы биякта дагы бир башка ноутбуктарды бар. Ошолдо эң бул жагыга жазып коет. Дароо эле барып карайсыңар, Core i3 экен, жакшы. Core i5 экен, жакшы. Же Core i5тин 8-чи мууну, 9-чу мууну, 10-чу мууну экен. Core i7-нин муундары экен десеңер, жакшы болот. Мисалы Core i7-нин 3-чү, 4-чү, 5 муундарынан Core i5тин 8-чи муун, 9-чу муундары күчтүүрөөк болот. Анан экинчи карай турган нерсебиз бул анын RAM-ы же озусу. Айтып коет го, кыздардын мээси көп нерсени бир убакытта аялдардыкы жакшы кармайт деп. Мисалы, аялдар бир убакытта сен менен сүйлөшкөнчө, башка ишти кылганча, дагы башка ишти кыла берет. Булардын баары бир убакытта кармала берет. Ал эми эркектерде көбүнчө эмне болот? Бир ишке маани берет дагы, анан башка бирөө тоскоолдук кылса же бир сүйлөсө, бул ишке өтүшү кыйын болот. Ошол сыяктуу бир видеодо көргөм, мен канчалык чын, канчалык жалган, аялдардын мээлеринде оң жана сол мээсинин ортосунда байланыш жакшы жүрөт деген сыяктуу. Неменин RAM-ы, компьютердин RAM-ы же болбосо озусу, бул анын ошол памяти да, сактоо кубаттуулугу. Мисалы, бир убакытта канчалык программаны иштете алат, ошол RAM чечет. 2 гигабайт RAM болсо, бул алсызыраак болот, бир аз жайыраак иштейт, анткени көп маалыматты сактай албайт. Бир убакытта көп маалымат сактай алган үчүн жайырактан иштетип калышы мүмкүн. Же көп программаны ачсаң, ноутбугуң катып калат. Ал эми 4 гигабайт, 6 гигабайттар булар орточо жакшы эле жетиштүү. Ал эми 8 гигабайт, 16 гигабайт RAM болгон, бул жакшы. 24 гигабайт, 32ге чыгып кетсе, бул өтө эле жакшы, бирок эң татаал оюндар деле 8 гигабайт RAM-ды талап кылат, андан ашык көп талап кылышпайт. Анан сактоо мөөнөтү. Сактоо мөөнөтү деп көнүп калдым. Компьютерди сактайбыз. Мисалы, биз программаны иштедик, бир нерсе кылып атабыз, анан аны сактап коюшубуз керек. Сактап койгондо сүрөт сактайбыз, документ сактайбыз, башка нерселер сактайбыз. Буларды анын флеш картасында, телефонда анын флеш картасында сактайбыз. Телефондун деле процессору бар, RAM-ы бар, анан памяти бар. Мисалы, памяти мындай 32 гигабайт, 16 гигабайт, билбейм, 128, 256 болуп кетип атат. Ал эми процессорларга телефон алып атканда көп маани бербейбиз да. Бирок процессору телефондордо эле 1-2 гигабайт, 4 гигабайтка чейин болсо керек. Анан процессор дейм да, RAM, озусу. Алардын процессорлары кандай болуп эсептелинет билбейм, бирок Intel Insight мындай нерселер көп эмес да. Аларда маани берүүчү нерсе көбүнчө сактоо. RAM дээрлик бардык телефондордо жакшы эле иштейт. Сактоонун эки түрү бар. HDD жана SSD деген эки түр бар. Флеш картанын, компьютердин памятинин эки түрү бар. Булар SSD кандай болот, HDD кандай болот? HDD бул жесткий диск деп коет, же болбосо hard диск. Бул эмне кылат? Ноутбуктун ичинде сактайт, буларга көбүрөөк маалымат сакталат, дискте сакталгандыктан. Анан кийин бул жакта 128, 256, 512 гигабайт болсо деле бир аз алсызыраак десек болот. Эмне үчүн? Анткени биз программаларды установка кылганда HDD-га коебуз, ошондуктан HDD бир аз жайыраак иштейт. Компьютерди өчүрүп жандырганда өчүп жанышы бир аз жай болот, анан кээ бир программалар жайыраак иштейт. Ал эми дээрлик бар да. SSD ага караганда кээ бир программаларда 4-5 эсе, кээ бирлерде 20-30 эсе тез иштеп берет. Бирок анчалык мындай иштеп жандырып алгандан кийин анчалык бизге байкалбашы мүмкүн. Бирок SSD, HDD экөөнү колдонуп жүрүп туруп байкасаң, айырмасын жакшы эле сезип баштайсың. Бирок биринчи жаңы колдонгуч болсоң, сен көп сезбейсиң да. Мисалы, мен мурда SSD колдонгон эмесмин, HDD колдонуп жүргөм, кийин анчалык жай экени сезилбеген эмес болчу да, бирок 2-3 жылдан кийин анан сезилип баштады. Кийин SSD колдонгондон кийин кайра HDD'ни колдонгум келбей калды. Анан кээ бир ноутбуктарда SSD бар, анан HDD дагы бар. Же болбосо экөөнүн тең орду бар.
бул ичинде место болот. Ичин ачасың дагы, мисалы, мен бул ноутбукту сатып алатканда ичинде SSD жок болчу, HDD бар болчу. HDD эле 1 терабайт болчу, бул деген 1024 гигабайт примерно. HDD алганда мен була интернеттен карайм, SSD түшөбү, түшөт. Анда болду. Азыр акчам бар болсо SSD койдуруп алам, 3000 сомго 128 гигабайт келет. Ал эми жок болсо кийин деле сатып алып туруп койдуруп койсом болот. Ноутбук деле бузулбайт. Устага алып барсаңар же өзүңөр түшүнсөңөр, ачып туруп, өзүңөр түшүнсөңөр бул видеону көрбөйт болчуңар да. Устага алып барсаңар, оңой эле ачып туруп коюп берет. Мен өзүмдүн ноутбугумду ачып коюп алмаштырып жүрөм. Проблема жок. Анан бул жакта SSD алганы сөзсүз аракет кылгыла. SSD 128 болсо, анда көп маалымат сакталып батпай калат. Интернетте дагы интернет дискиңер болуш керек болот. Же силер көп нерсе колдонбогон адам болсоңор, анда жакшы эле жетиштүү. Анан экранга келели. Экран канчалык чоңдугу албетте экранга көз каранды. Мисалы, орточо ноутбуктардын экраны, жок, мен биякта азыр кечиресиңер. Экрандын материалы жөнүндө айтып, кийин анан экран размери жөнүндө айтайын. Экран материалдары TNSVA дегендер бар. Булар бир аз тунук эмес. Ал эми IPS, IGZO дегендер бар. Булар тунук. Көпчүлүгү ноутбуктар IPS. IPS деле жакшы, болбосо өтө эле жакшы. Анан кийин HD, Full HD деп коет. Дээрлик азыркы ноутбуктардын баары эле Full HD. HD бир аз анча эле эски ноутбуктарда. Бул бир аз жаманыраак көрсөтөт. Экрандын болсо бизге диагоналы маанилүү. Компьютердин канчалык чоңдугун ошол диагонал менен эсептейт. Бул бурчунан бул бурчуга чейин тик бурчтукта билесиңер. Бияктан 11, 13, 15, 17 дюйм негизги. Эми 11,3, 11,7, 15 бир нерсе болуш мүмкүн, бирок 13 ушундай каралат. Анан 15 дюймдуктар стандарттык ноутбуктар. Азыркы көпчүлүк ноутбуктар, мисалы мына бул деле 15 дюймдук. Көпчүлүк адамдар колдонгон 15 дюйм. 13 дюймдар бир аз кичинерээк болот, ал эми 11лер булар өтө эле кичине болуп калат. Булар көбүнчө нетбуктарга. Нетбуктар булар кичине, анан бир аз кубаттуулугу төмөнүрөөк болгон ноутбуктар деп койсо болот. Анан 17 дюймдуктар булар чоң болуп калат. Сумкага ташып алып барганы бир аз кыйын болуп калат. Кээ бир кичинерээк сумкаларга, рюкзактарга батпай калышы мүмкүн. Жана башка нерсе. Анан экрандын түрү бар. Булар жаркыраак экрандар бар. Сүрөттөрдү, видеолорду, бардык түстөрдү жакшы кылып, даана кылып көрсөтүп берет. Ал эми матовый же күңүрт экрандар бар. Булар болсо анчалык тундук жарык эмес, бирок булар эмне күнгө жакшы. Мисалы, күн чагылышканда жаркырап экраның жакшы көрүнбөй калат го телефондо. Ошондой болбойт да, көрүнө берет экран. Эң жакшы вариант бул антибликовый глянцевый деген. Булар болсо ошол өзү жаркыраак, глянцевый, жакшы түстөрдү баарын алып берет, бирок ошол эле убакта күндөн дагы антибликовый неме, күнгө дагы жаркырабайт. Бул эң жакшы экрандар. Анан экранга анчалык деле маани бербейм мен өзүмчү. Мисалы, ноутбук алып атканда глянцевый же матовый болушу мен үчүн анчалык маанилүү эмес. Анткени мен күндө, күн бар го, асмандан күн чагылышат го. Ошол күндө отурбайм да. Күндө отурбайм. Көбүнчө ноутбукту биз үйдө колдонобуз. Ошондуктан жакшы эле. Биякта TNSV деген жаман экран, эми алсыз эски экрандар, булар эмнелер? Ноутбукту мындай кылганда, же болбосо бул жанынан тиктегенде жакшы көрүнбөй калат да. Түздөн жакшы көрүнүп, жанынан тиктегенде, бурчтан тиктегенде жакшы көрүнбөй калат. Анан кээ бир досторума экрандын антибликовый глянцевый болушу маанилүү. Эми билбейм, аны өзүңөр карайсыңар. Салмагы боюнча жеңилдер, булар 1,5 килограммга чейинкилер жеңил болуп эсептелинет. Анан булар көпчүлүк учурда ультрабуктар. Ал эми 2 килограмм жана андан башкалары оорураак болуп эсептелет дагы. Булар 2 килограмм, 2,5 килограммга чейин максимум дейли. Булар болсо негизги орточо ноутбуктар, оюндук ноутбуктар 2,5 килограммдын айланасында болот. Анан ойлойбуз да, эми ноутбук алганга жараша 2 килограмм не болуп калыптыр депчи, көтөрө берем го депчи. Бирок 2 килограмм чындап эле биз көп
окууга ташып жүрсөк, башка жерге ташып жүрсөк, сумкага салып жүрсөк, ыңгайсыздык жаратат. Жеңил ноутбук аз көлөмдө элейт, анан кийин кыйла көтөргөнү, ташыганы оңой болот. Мисалы мен биякта бир көрсөтүп коеюн да. Мына бул болсо ультрабук. Мына муну карасаңар, биягы дагы жалпак, ташыганга оңой. Сабакта дагы отурасың, дароо ачасың, жабасың, оңой ачылат, оңой жабылат, тез иштейт дегендейчи. Эми тез иштейт, бул анын ичинде кубаттуулугуна жараша албетте. Кичине ноутбуктардын ыңгайлуулугу ошол. Сабактарга алып барганы, башка жерге алып барганы жакшы. Булардын экрандарын карай турган болсок, мына бияктан көрдүңөр, 17-18 чоңдук кылып калат. 13-14-15 булар жакшы эле. 15 бул стандарттык. Анан кийин кайсы өндүрүүчү, кайсы компанияныкын, мисал кээ бирлер ойлойт да, билбейм, Acer, Samsung, Huawei, Lenovo депчи. Бирок андан мурда биз неге маани беришибиз керек? Мына бул 4 нерсесиге маани беришибиз керек. Процессор, озу, сактоосу, анан экранына. Процессору жакшы болуп, рамы деле жакшы болуп, сактоосу жакшы болбошу мүмкүн, экраны жакшы болбошу мүмкүн дегендейчи. Бирок эң биринчи нерсе процессор жакшы болуш керек. Процессор жакшылар көбүнчө рамы деле жакшы болот. Мындай да, кээ бир ноутбуктар Core i3, бирок немеси начар болушу мүмкүн, сактоосу начар болушу мүмкүн. Кээ бирлер мисалы Core i5 болуп деле сактоосу начар болушу мүмкүн, же рамы, озусу начар болушу мүмкүн. Булардын ар кимиси ар кандай бириктирип туруп ноутбук түзүлөт да. Анан баары жакшы болгондор албетте кымбат болот. Мына игровой ноутбуктардын заряды бир аз азыраак чыдайт. Муну өзүмдүн ноутбугумдан көрүп атабыз азыр. Ошондуктан биз компанияга эмес, көпчүлүк учурда анын ичиндеги баягы 4 характеристикасына маани беришибиз керек. Android телефондорду Samsung, Huawei сыяктуу компаниялар чыгарат, ал эми iPhone'ду кимдер чыгарат? Apple компаниясы чыгарат. Булардын системасы iOS деген система менен иштейт. Мисалы iPhone'ду кээ бир iPhone колдонбогондорго берсең, дароо түшүнүп кете албайт да. Анткени артка кайтуу кнопкасы жок, башка нерсеси жок. Бир аз убакыт алат. Ошол сыяктуу эле ноутбуктарда деле Apple компаниясы өзүнүн ноутбуктарын MacBook деп атап коет. Булардыкы macOS деген система менен иштейт. Ал эми калган ноутбуктардын дээрлик баары Windows менен чыгарат. Linux деген да система бар, аны кийин түшүнө аласыңар, ал программисттер үчүн маанилүү. Windows'та Dell, Lenovo, HP, MSI, Asus, Acer, Samsung, Microsoft, LG, Mi кыскасы баары ошол Windows менен чыгарат. Ал эми macOS болсо, бул Apple компаниясы өзүнүн системасын, операциондук системасын түзгөн. Бул ноутбуктун ичиндеги дизайны, программалары кантип иштеши. MacBook алган жакшыбы, Windows алган жакшыбы? Аны билбейм. MacBooktар кымбат болот. Анан кийин бир компьютерден бир компьютерга өткөзүш кыйыныраак болот Windows'тон Mac'ка. Анткени дүйнөдө Windows'ты колдонгондор көп. Бирок MacBooktар кыйла бат иштейт, анан кийин бардык жери жакшы, бирок кымбат болот. Анан өзүм колдонуп жүргөн ноутбуктар жөнүндө айтайын эми аягында. Негизи бул жолдун баарын өттүм десем болот окшойт. Эң алсыз ноутбуктан эң алсыз эмес, ал убакта жакшы эле ноутбук болчу. Кыскасы мындай башталгыч ноутбуктан баштап туруп, анан кийин азыркы оюндукка чейин баарын колдонуп көрдүм. Эң биринчи алган ноутбугум бул Toshiba деген компаниянын ноутбугу болчу. Бул болсо Toshiba Satellite экен аты. Атын точносын билбейт элем. Toshiba деп эле жүрөм. Процессору Intel Inside. Аны каяктан билебиз? Intel Inside мисалы ноутбукту алганда дароо карайсыңар, мына бул жерде көк менен жазылып турат. Бул жерде көк жерде Intel Inside деп жазылып турат. Эң биринчи караганда несин карашыбыз керек? Ушунусун карашыбыз керек. Intel Inside Core i3 болсо, Core i5 болсо жакшыраак болмок. Бирок бул Inside. Бул болсо ал убакыттарда 2012-2013 жылдары алынган, ал убакыттарда жакшы эле болчу. Эми орточо же бир аз орточого жетпегендей болчу да. Азыр болсо муну менен эскирди, анын үстүнө көп оор программаларды көтөрө албагандыгы үчүн азыр бат дагы иштей албаймын, бир аз кыйналасың. Андан кийин 2016 башка ноутбук алдым. Бул болсо Ultrabook Lenovo'нун IdeaPad дегени. Lenovo'нун IdeaPad бул болсо экраны сенсорный, анан кийин болсо
Эң негизгиси массасы жеңил, көтөргөнү дагы ыңгайлуу. Бир дептерди көтөргөндөй эле мындай көтөрүп аласың, жука жалпак. Сумкага дагы бардык жерге батып кете берет. Андан кийин, мисалы, муну мынтип көтөрүп жүрөсүң да, кедеч, бирок мынаны мынтип көтөрүп жүрө албайсың да. Мына, айырмасын байкайлы. Анчалык да чоңдой көрмөгөнү менен, бирок семизирак болгону, башка нерсе болгону, көчөдө ташып жүргөнү ыңгайсыздык кылат. Мындай шырыктайт бир аз. Булар болсо, ошол ташыганы колдонгону ыңгайлаштырылган. Ал эми үчүнчү болсо, жакында 2020 алдым, бир ай болуп калды. Бул HP Pavilion. HP Pavilion Gaming Laptop деген бул болсо Core i5 8-ci поколение, SSD, HDD экөө тең түшөт экен. Анан кийин видео картасы бар. Видео картасы бар. Мага анан да бир нерсе, буга кошумча RAM түшөт. 2 RAM койсо болот. Буга деле экинчи RAM-ды койсо болот. Мисалы 4 гигабайттык RAM-ды сатып аласыңар дагы ноутбукту. Эмне кыласыңар? Буга кошумча RAM түшөбү деп сураш керек. Кошумча RAM түшсө, кийин дагы жанына 4 гигабайт же 8 гигабайт кошуп алса болот. Мисалы мунуку 8 гигабайт болчу, мага кийин керек болсо жанына дагы бир 8 гигабайтты кошуп кое берем. Анан ошол сыяктуу эле памяти дагы. Бул RAM-ы. Андан сырткары сактоочу памятини дагы SSD, HDD. HDD эле бар болчу. Мен SSD-ни 128 гигабайттыкты 3000 сомго коштурдум дагы. Бул экөөнү кылып алдым. SSD-га негизги программаларды установка кылып коем. Бат иштейт, компьютер бат жанат, Windows установка кылып коесуң, ошондой. Ал эми HDD-ге маалыматтарды сактайсың, анан көп колдонбогон же памятти көп ээлеген программаларды установка кыласың. Анан татаал монтаждарды кылганы, бир аз татаалыраак оюндарды ойногону жакшыраак. Бул жерден нени айткым келип атат? Мен эң негизги айтканым сөзүм куру болбош үчүн, мисалы мен Toshiba колдондум, Lenovo колдондум, HP колдондум, мага компаниялардын айырмасы жок. Мага мисалы кээ бирлер сурайт да, Asus деген компанияныкы жакшыбы, Samsung дегеники жакшыбы дейт. Анысына эмес, силер процессоруна, RAM-ына, экранына бая айтып кеткен 4 нерсесине карагыла. Анан кийин тандагыла да. Анткени бул Asus-тун деле слабый ноутбуктары бар, күчтүү ноутбуктары бар. Samsung-тун слабый, күчтүүсү бар. Ошол эле Apple-дын MacBook-тары деле слабый, күчтүүлөрү бар. Ошондуктан биз анын жакшылап окуп туруп анан кийин алышыбыз керек болот. Бул ноутбукту мен каяктан алдым? Ноутбукту Notebook KG деген магазинден алдым. Notebook KG деген магазин Бишкектеги ЦУМда экен. Негизи өзүм аларда кандай болду? Биринчи интернеттен карадым, кийин Оштон барып магазинди карадым. Азыр өзүм Баткенде 2020-жылы азыр Баткенде болгондуктан карантинге байланыштуу, башка нерселерге байланыштуу ар бирибиз айылыбыздабыз. 2020-жыл август айы азыр. Бирок жакшы таппадым. Жаңы жакшылар бар албетте, бирок алар мага бир аз кымбаттык кылды. Мен болсо кубаттуу ноутбук алгым келди, бирок ошол эле учурда албетте арзан алгым келди. Анан жакшы колдонулган ноутбуктарды издеп жүрдүм. Мен жактырган характеристикалары менен. Анан кийин бул Notebook KG сайтынан жана башка Instagram баракчалардан, сайттардан издеп отуруп, Notebook KG-ден мен өзүмө арзан деп таптым, анан жакшы деп таптым да. Бул 2018-дин аягында чыккан, 1,5 жыл эле болгон десек болот. Анан бүт состояниясы жакшы экен. Анан ичиндеги процессорлору баары жакты мага. Анан баасы деле арзанга ушул магазинден таптым. Силерге деле ноутбук алам десеңер ушул жактан алганды сунуштаймын. Булардын Instagram баракчасы Notebook KG, ЦУМдун 4-этажында бар экен магазиндери. Ошондой. Анан эң башкысы Билимоттон келдим деп барсаңар, силерге скидка кылып берет. Кандай скидка кылып берет? Ой. Силерге жакшы бир нерсе кылып берет. Кандай десек, менин зарядым бүтүп атат. Кечиресиңер, сайып коеюн. Кандай десеңер, бул болсо силерге кошумча сумка менен кошо мышка, коврик, анан кийин арзан баадагы компьютерлерди сунуштап берет. Андан сырткары силер өзүңөр айтасыңар, мисалы, мага окуганы, же болбосо оюн ойногону көбүнчө, же болбосо ошол андан деле күчтүү деп бааларын айтсаңар, силерге өздөрүнүн ноутбуктарды деле сунуштап берет. Анан Билимоттон келдим десеңер, Bilimot KG деп туруп аларга промокод деп коебуз го. Ошо Билимоттон келдим деп айта турган болсоңор, анда силерге ноутбуктун сумкасын
жана ошол комплектти белекке берет. Андан сырткары жакшы жагы жаңы ноутбуктарын ала турган болсоңор, ал магазинде 3 жылга гарантия берилет экен. Ал эми колдонулган ноутбуктарды алсаңар, мага окшоп 1 жылдык гарантиясы менен экен. Бирок мен эч кандай проблема көргөн жокмун. Жакшы эле колдонуп атам. Состояниясы дагы жаңы жакшы экен. Ошондой алар менен байланышып, Билимоддон келдим десеңер, силерге ошол привилегияларды берет экен. Берет десем болот. Эми мен оюмча бул видео менен силер кандайдыр бир деңгээлде жакшы эле түшүнүп калдыңар. Эми ноутбукту көргөндө мынтип процессорун караш керек дароо. Бу жерде жазылып турат. Мисалы, бир убактарда мен өзүмдүн эски ноутбугумдун процессорунан уялат болчумун да. Сыйрып таштагым келген да. Эмне үчүн дегенде, дароо эле көрүнүп калат да канчалык слабый же канчалык күчтүү экеничи. Мисалы бир бала айтып атпайбы, мен программистмин, башка нерсемин, мында кылгам деп мактанып атат, слишком көп иштерди айтып атат да. Ишенбей атам. Бирок мынтип карасам, ноутбугу Intel Inside экен да, же даже Celeron бекен. Мен ошондо алдап атканда көзүм дагы жетип баштады да. Анткенде ал ноутбук менен сен андай иштерди кыла албайсың да. Андан кийин такталып чыкты, аны өзү да мойнуна алды. Кыскасы жөн эле алдап койгон экен да. Анткени андай нерселерди кыла албайт да. Ошондуктан эң биринчи процессоруңарды жашыргыла дейинби? Процессорго маани бергиле. Башка суроолор болсо, ноутбук сатып алыш боюнча, ноутбуктун характеристикалары боюнча да башка нерсе болсо комментарийге жазсаңар болот. Балким ушуну менен жетиштүү эле бир маалымат бере алдым деп ойлойм. Дагы кененирээк маалыматтар керек болсо, комментарийге жазып сурасаңар, ал жөнүндө дагы видео тартканы аракет кылабыз.